Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың муъжизасынан. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Билал радиаллаху анху айтады. Абу Бакр Сыддықтың үйінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менен чоғу олтырат элек. Ешік тақылдап қалды. Шығып қарасам ешікте бір насрони тұрған екен. Мухаммад бин Абдуллах ушул жерде деп сұрады. Оба деп аны киргиздим. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қарап, сіз Аллахтың елчисісіз бе? деп сұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ова деп жооп берди. Егер сіз чыныгы пайғамбар болсаңыз, маға жардам бериң деді. Қандай жардам керек дегенде, Абу Жахил менин малымды алып бербей жүрөт деді. Жашки уақыттағы күндүн ең ысған уақыт эле. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тұрып жөнөдү. Билал айтты. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға айттық. Абу Жахилдин азыркы учурда уктап эс алып жаткан уақытысы. Азыр барып анын уйкусын буссаңыз, ал ачууланып, сизге бир зыяны тийип калбасын деп коркобуз деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды тостук. Бирок биздин сөзүбүзгө көңүл бурбай, Абу Жахилдин үйү тарабына жол басты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Жахилдин үйүнө барып, ачууланып эшигин какты. Абу Жахил ачууланып эшикке чыгып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын турганын көрүп, ачуусунан түшүп, жумушак сөз менен келиң, ичкери кириң, убакыт коротуп келипсиз. Бир адам жөнөткөнүңүздө өзүм эле барат элем да деп, өтө кичи пейилдик менен мамиле жасады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Сен палан насронинин малын алгансың ба? Кайтарып бер деди. Абу Жахил айтты. Сиз ушул үчүн келдиңиз бе? Бир адамды эле жөнөтсөңүз, кайтарып берет элем да деди. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Сөздү көп узартпай, тез алган буюмуңду ээсине бергин. Абу Жахил бир кызматкерине буйурду. Бул насрониден эмне алган болсок, бардыгыны алып чыгып бер деп. Алып чыгып бергенден соң, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам насрониге карап айтты. Бардык малың колуңа тийдиби деп. Насрони оба, бирок бир идишим жок деди. Расул Акрам саллаллаху алейхи вассалам Абу Жахилга кайра буйурду. Бергинин бардыгын толуктап. Абу Жахил үйүнө кирип таппай, ордуна башка, андан да жакшыраагын алып чыгып берди. Абу Жахилдин бул абалын көрүп аялы ага айтты. Сен Абу Талиптин бир жетим баласына мынчалык кошомат кылып, коркуп калтырап, өзүңдү жоготуп койдуң го деди. Абу Жахил айтты. Эгер мен көргөндү сен көргөндө, сен деле жаман абалга түшөт элең. Бул сөздөрдү айтпайт элең деди. Аялы эмне көрдүң дегенде, Абу Жахил айтты. Менин сырымды ачып, коомумдун арасында шерменде кылбасаң мейли айтып берейин деп. Мухаммад киргенде анын эки желкесинде эки жолборс кошо кирди. Эгер жок дей турган болсам, алар менин үстүмө секирип мени жеп коймок. Андыктан аларга кичи пейилдик менен мамиле түздүм деди. Билал айтты. Ал насрони Абу Жахилдин бул абалын көрүп айтты. О Мухаммад, сиз чыныгы Аллахтын элчиси экенсиз. Диниңиз да чын экен деп исламга кирди. Бул иштер албетте жабыркаган адамга жардам берүүнүн берекеси менен болду. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Зулум кылуу кыямат күнүнүн караңгылыгынан. Андыктан Аллах Таала айткан. Мен өзүмдүн улуулугума ант ичип айтамын. Бир киши бир жабыркаган адамды көрсө, ага жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ага жардам бербесе, албетте андан өч алам.